Mamlaketimiz için biletlerim. Assalamu alaikum. Barınızlardan daytala den soğuk versin. İyi günümüzlerge ıntımақ бүгінгі mağanayınızlar. Kut bolsun, hoş gelipsizler derdi jol rahmat sizlerge. Şimdi konsertke kelip tursanızlar, mağanayınızlar jarık bolot. Бирок ilgeri toy bergen bolsok dagы, баланча toy берип атыптыр десе сүйүнүп, ой toy берип атыптыр деп bir-birine sen kaçan toy verirsin, balanı kaçan üylöntösün, sen kaçan üyley veresin деп ушинтип бири-бирибизден аталарыбыз болбойсуң той бербейсиңби деп турушат эле. Себеби тойго чакырганда ошол учурда той берген киши баардык нерсени өзү даярдап, келген кишиден кошумча күтпөй, болгонун жайнатып берип, алардан бата сурап, андан кийин алар да кубанып келишип, эч нерсени ойлонбой келип, тойго келип ырдап, бийлеп кетишет. Азыр тойго баратасыздарбы? Азыр тойго барган, тойду пригласительный кагаз келгени жанагы согуш убагында кара кагаз келгенде чочугандай эле чочуп баштады. Жүрөктөр зырп кетти. Жана светтин акчасына окшош болуп калды. Газ өтөп дейли да. Пригласительный теп жактан көргөндө эле мындай кызыктай болуп эле. Карабай турбай алыңыз отуруп, кимген деп мындай. Дагы кимиси деп мындай жаман көрүп мындай. Себеби дегенде азыр кыйын болуп калды. Ага чейин 3 тойго барган, досу баласын үйлөндүргөн, дагы бир досу кызын узаткан, 2-3 күндөн кийин дагы бир аяштасын 60 жылдык болуп, ошонун баары жүрөк зырт деп калган да. Ошон үчүн тойго баратканда жана азыр тойго барганда байкасаңыздар, көпчүлүгү мындай настроенияси жок отурушат мындай. Антрака чейин мындай өздөрүнө келе албай, антракта анан кийин болоору болду дегендей болуп атат. İçine biraz endi ушунча келгенде эми бир ичип жеп майрамдап кетели деп анан өзүнө келишет да. Тойго келатканда азыр байкап көрсөңүздөр, эшиктен киргенде ама тойго эртең эле тойго барасыздар. Тойго киргенде көпчүлүгү байкасаңыздар бир 70% эркек настроенияси жок дешет. Үңүрөйүп кирет тойго. Себеби деген аялын бүтүп атып, алып прическасын жасап чыккыча, үйдөн чыккыча, аны менен урушуп атып, ошол настрой менен келет да. Шундай үңүрөйүп отурат, аялы жадыраңдап шайыр шапкан болуп келет. Антрактан ичине эркек жазыла баштайт да, тойдун аягында кайра алмашат. Аялдын настроенияси жок боло баштайт. Эркек адыраңдап калган болот да, шайыр шапкан болот. Шундай болуп калат да. Той болуп турсун. Бирок тойго келгенден кийин бир негизи ошо үйгө эмне себептен тойго барып шашчыбыз десек, жанагындай болуп тойга чакырганда бата сурайбы деп чакырчу экен. Азыр болсо тыйын жыйнап алалы деген тойдун максаты ичине өзгөрүп кетти. Батанын ордуна. Илгери той бергенде адамдар шайыр шапкан болчу, мен билем бала кезинде. Эмнеге десе, ошонусу дагы бар экен да, жанагындай. Ар ким милдеттүү эмес экен, бир нерсе алып барганда. Тескерисинче ошо тойго барып, ырдап, бийлеп келели дейт элек. Азыр болсо ресторан тандап, анан кийин анын менюсун тандап, ичинде жасалгаларын тандап, илгери андай эмес болчу. Ар бир үйдө бирден агорот бар. Анын жасалгасын деле кереги жок. Агоротту тегеретте килем менен илесин. Ар бир жеңе өзүнүн килеминин тушуна отурат. Ошо булганып калбасын, же жерге түшүп калбасын деп өзүнүн килемин карап, улам бирдеке жабышпаса, чөп жабышпаса алып коюп мындай. Ортого мектептин столун сурап келесиң да, ушундай пү формасында кылып туруп анан той кыласың. Ошо кезде дасторкондун үстү азыркыдагынын бир 30-30% болчу. Ошондо деле элдер жыргап отурчу экен. Ошондо дасторкондун үстүн карап көрсөң, бир анда-санда жерде бир алмалар турган болот. Эки салат, сабиз салат менен капуста салат. Аны да 2 күн мурда туурап койгон, жетишпей калбайлы деп. Бир үшүп калгандай болду. Үшүп калганда, жебейсиң деле мындай, подозрительный болуп турат да өңүчү мындай. Алманы алып кетиш керек да, анда-санда ортого алма болуп калды, ошону эптеп, баласың да ошону бир деп алманы алыш керек да. Чоңурактар алаксып каттырып калса, шарт бирөөнү алып туруп жүгүрөсүң го. Жүгүрүп баратып, бир тиштегенче жетишпей каласың. Кийинки досуң желкеге койгондо алма оозуңан чыгып кетет деп. Тигинисе жүгүрүп барып илип кетет да, мына ошо улакчылар да, ошолор кийинкилер ошо. Барып туруп анысы тиштеп барып ошо жүгүрүп бир алманы түгөтүп коет элек, айланып келгенче мына. Агороттун аягына чейин. Балалык кесибиз. Андан кийин кайра келебиз дасторконго. Кайра да бирдеке алыш керек. Ошондо кызыл, жашыл, көк болгон юпилер. Рахмат.
Мындай коюп тура берейин, таарынбайсыздар, жерге коюп койду деп жеңелемем сүйлөнүп ийбеңиздер. Кайта алып кетем. Биздин учурда ар кандай азырдай кола, андай жок болчу да, юпинин түрү бар болчу. Юпини ичип алсак болот деп туруп, юпилерди карап турасың. Дасторкондун үстү бир өзгөчө жасалат эле. Анан кээ бир жерлерде мындай эсимде мен хворост турат эле. Аны жебейсиң. Ал мындай кара ундан да жасап койгон, анан катып турат да. Заслуженный хворост деп койсо болот. Себеби ал бул тойго чейин 2 тойго барып келген. Ошон үчүн заслуженный да. Кара ундан жасаган бекем катып калган. Ошон үчүн бирөө той бере турган болсо, бирөөнүн үйүнө жүгүрүп киресиң дагы, бар. Той берген аттыр, дасторконго бирдеке берсин деп атат. Алып кел десе, жүгүрүп барасың да, бизге той берген тат, бирдеке берет экенсиң десең, серванттын үстүндө баягы мурдагы тойдон келген хороз турат. Ал кичине чаң баскалган, алат да жеңең деп үйлөп туруп колуңа карматып коет. Алып келип дасторконго коюп коесуң. Дасторкондун үстү бирок жупуну болсо дагы, четинде отурган адамдардын баары шайыр шатман, шаракташып, каткырып, күлүшүп, эле азыр жайнаган түрлүү тамактар турат. Ошондон кемчилик издеп отурушат го. Кичине кемчилик таап алса, соткага тартат, ширкет тартып. Келбей алган подружкасына WhatsApp'тан ыргытып. Сен рас эле келбей калыпсың, дасторкону мындай экен дешип. Кемчилик эле издеп турушат. Илгери бирөөнүн үйүнөн нан сурасаң, өзүңүн үйүндө жок болуп калса, абаң айтат да, бар кошунакынан нан алып кел деп эле. Жүгүрүп барасың, кошунакынан нан сурасаң, ал сага нан берет. Эртеси күнү апаң нан жасагандайын айтат. Кошунакынан канча нан алдыңар деле? 1 десе, 2-ни алып барып бер деп туруп, за спасибо да бирди кошуп берет эле. Мындай жок экен, мындай экен деп эч ким күлбөйт эле да. Азыр баары жетишип турат, бирок бирөөнүкүнөн нан жок болуп калып, кошунакынан сурасаң, берет, бирок берсе дагы сразу нан берет да, сен кеткенден сразу подружкасына чалат. Тиги эме жипара келип нан сурап кетти десе, наркысы таң калыптым эле. Силердикинен нан сураппы десе, эмне ишенбей атасың мына азыр деп тиги көчөдө кетип аткан жипараны сүрөткө тартып алат. Тиги WhatsApp кыргыт ийет. Жипара мынтип нан көтөрүп барат. Эртеси анысы YouTube'га чыгып кетет. Instagram'га. Бири-бирибиздин үстүбүздөн күлүп эле, ой мындай болуп калды, тигиндей болуп калыптыр деп эле, кемчиликти издеп эле. Шайыр шатман жашайт эле ошол кездеги. Мен ошол кезди сагынам да, мен бала кезим. Эмнеге десе, адамдардын пейили башка болгон экен. Көчөдө жүргөндө дагы билишет, мына аксакалдар, аталар, сапалар отурат залда. Көчөдө жүргөндө деле эмнегедир ошондой жүрчү эмес беле, 60 сом айлык алса деле, 100 сом айлык алса деле баарына жетет. Ошо менен деле куда тосот, ошо менен деле келин алат, бири-бирине жетишпей калса бирдекени бере коюшат, шаракташып, шайыр шатман. Автобустун ичине түшкөн болсоң, өзүнчө эле азыркы тойдогудай болуп, мындай шаракташып жүрүшөт эле. Бияк бурчту карасаң, бир экзамен бергендерин айтып, балдар сүйлөшүп атат. Бияктагылар ошол автобустун ичи менен боло кыйкырып эле, кече тойдон деп эле той жөнүндө сүйлөшүп аткан болот биякта. Бирөө жерге түшкүсү келсе мындай келип туруп эле, турчай кала биякка түшүп кетейин десе деле, ага деле көңүл бурбайт. Чөөрүңүз деп коюп эле, анан эмне болду деп эле сүйлөшүп турчу элек го. Азыр автобуска түшсөң, жым-жырт. Эч ким менен эч ким сүйлөшпөй, үңүрөйүп кетип атышат. Ушундай карма болуп, кабага түйүлгөн. Ошол жерде жанагы газ, свет, бүт, кредит ошол жерге топтолуп калган. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, жини келип кетип атат. Илгеркидей далысынан таптап, түшпөйсүңбү сен? Чыгар! Эмнеге түшөм? Түшпөйм. Эми анда эле туура түшүнсө болот, себеби ал азыр эле автобустан түшсө эле проблема башталган тат да. Светтин акчасын төлөш керек болот, кварт болот. Ошон үчүн ошол автобус токтош керек болот атагачы колдон келсе. Ушул бойдон токтобой кетип калса да, ошо проблема кошо кетип калат анда. Өзүбүздүн пейлибизден болсо керек. Ошол жок учурда деле баары шайыр шатман тойго келип, батасын беришип, мына ошолор эмгиче кол кармашып бактылуу жашап жүрөт. Азыркы учурда ким кайсы ресторанда курутой кылып той берген бактылуу эмес, эмгиче кол кармашып жашап жүргөн болсо, ошол бактылуу. Мына ошол кездин учуру ошондой болгон экен да. Себеби үйлөнгөндө, турмушка чыкканда ошолор ошол кездеги аталарыбыз чын жүрөгүнөн келген коноктор чын жүрөгүнөн бата берген экен. Кеп ошондо экен да. Ошол кезде мисалы азыркы жаштар отура турган болсо, жаштардын аркасын ушундай кылып отурган жерин сонун кылып жасайбыз, аркасына телевизор коюп койгонбуз, түрлүү жазуулар жазылат. Ал кезде болсо жөн эле килемди коюп туруп эле анан пахта менен аттарын жазып коет коечу.
Ашыр менен Айзада деп туруп пакта менен жазып коет эле. Тойдун ортосунда шамал болуп кетсе, Ашырдын аасын учуруп кетет эле, дагы Айзаданын айын учуруп кетет эле. Шыр менен ат үйлөнүп калат эле мындай. Жазуусу калып калат эле. Азыр болсо келинди эшиктен алып кирип келатканда, кийинки учурларда мен тойлордо да айтып жүрөм, ошо сахнада да айтып коеюн деп атам телевизор аркылуу. Эмнегедир ушул жаштарды бийиктетип эле баратабыз. Бийик жерге жаштарды отургузабыз. Анан жаштарга жакын болсун деп, жаштардын досторун да ошонун жанына отургуза турган болуп алыпбыз. Аксакалдар мынтип ылдый көздөй чыгып кетет, эшик көздөй эле жакындап баратат. Келинди тосуп алгандачы, ой, тим эле окмуш. Ресторанын ичине чейин лимузин менен алып кирип, кары жаштын баарын ордунан тургузуп коюп, шарактап кол чаап, бийчилер тизилген, салюттарды атып, келинди ушундай, келе элек жаткан келинди ушундай тосуп алып барып, бийик жерге отургузуп коебуз. Жаңы эле келген келин бийик жерге отуруп калса, кийин ошого көнүп калат экен да. Кийин да үйдө төргө отургусу келе берет экен да. Өзү келип келбей жатып бийик жерде отуруп, үстүдөн карап мындай кимиси канчап келет, потом сүйлөшөбүз деген болуп тим элечи. Алыстан. Айылгери мына жеңелерим отурат. Аксакалдар төргө отургузуп коет дагы, өзү эшиктен кирер менен шип отура калып чай бере коет эле. Ошон тарбия ошондой болгон да. Мына биздин үйлөнгөн учурубуз ошончолук кыйынчылык болсо дагы жок менен барда ошого кайыл болуп үйлөнгөн экенбиз. Үйлөнгөндөн кийин ошол эмне ыйык экенин билип туруп, мындай ынтымактуу жашаганбыз да, ажырашпай. Азыр эптеп тапканың алып барып, тойго алып барып бересиң, кийин карасаң жарым жылдан кийин ажырашып кеткен болот да, настроение түшөт. Ал досуң кайра тойго чакырат. Эми бала жаңылып калыптыр, эми кайра үйлөндүрүп атам дегендечи. Кайра жөнөсүң анан достун көңүлү деп анан кайыл болуп, бата алып барбай эле жинен келип, ар бир үйдөгүсү баягы карыз алып, бирөөлөрдөн акча алып, бата меселе ага жаман нерселерди алып барып берип аткан сыңарындай сезилет да. Ал мындай бир ысырапкерчилик, оожоктук менен баардык нерсени даяр кылып койсоң, ошого дагы жаштар эмне болуп атат? Өтөрө албай кетип атат да. Ошону менен ажырашып кетет, чуручуу болот. Ошон үчүн мындай кылмайлыбы азыр ошондой той болуп аткан болсо? Мисалы, магазинден деле барып бир нерсе сатып алсак, телевизор сатып алсак деле гарантиясы болот, мисалы 5 жыл деп турабы? Холодильник деле бир 3 жыл деген гарантиясы болот. Ошончо шаан шөкөт менен үйлөндүрүп аткандан кийин келинге деле гарантия берсе болбойбу? Кадимкидей эле эки тараптын ата-энеси нотариуска барып, кол коюшуп, пункттарды ичине киргизип, эгерде мындай чай бербесе мынча, дегендей кылса мындай болот. Кийим эгерде ажырашкан болсо, тойдун чыгымын ошо төлөйт деген сыяктуу бир обязательство жазып койсокпу дейм да, мындай гарантиясы менен. Ошондо уруш талаш дагы болбойбу дейм да. Анда келинге деле урушуу болуп отурбайсың, неге чай бердиң дебейсиң. Келин чай бербей койдубу? Телефон чалып эле центрга кайненеге чаласың. Келин мындай болуп атат дейсиң. Сразу такси менен келет, эшиктен кирет, каякта? Тигил үйдө турат. Азыр деп кирет дагы, кызы менен сүйлөшүп чыгат дагы. Болду, 3 жылга чейин гарантия деп коюп кетип калат. Кайра чыгып алып чай бере берет. Азыр апалар чай иче албай эле кыйналып калды го. Келиндин колуна. Жан келген, менин бир аяшым бар. Келин келгенде бир нерседен жаңылып калыпмын дейт. Не болду десем, келгенде эле кубанып, сүйүнүп, келинди эшитип кирип, кухняга киргизип, баягы энелик милдетин кылып келинине тапшырыптыр да. Келиним, мынау кухня сеники. Мынау жерден тамак жасайсың, ушул жерди жыйнайсың, ушул жерде сенин аялдык милдетиң ушул жерде. Деп койгон экен. Ошол бойдон келини мына 2 жыл болуптур, только кухняны гана жыйнайт экен да. Төркүйдү деле көрсөтүп койсоң болмок экен дейт. Азыркыларга түшүнүк болбойт. Бир нерсени укса ошону гана кылат экен да, болду башкасын кылбайт экен да. Шарт бирдек болуп келсе ажырашып кетти элечи. Мына биз жоктон бар болуп үйлөндүк деп атпайбызбы? Бардык нерсени даярдап берип койгон үчүн кадырын билбей атат да. Тойда 500-300 киши келет дагы, кайын журту сөзсүз азыр эмне деп айтат? Бизден спальный гарнитур деп берет, анысы. Анан достору чыгат, туугандары чыгат, бирөөсү телевизор берет, бирөөсү холодильник берет. Кече бир жерде той өткөрдүк. Машинесин подарка кылды, квартирасын подарка кылды. Даяр. Үйлөнгүм келип кетти мен ошо тойдочу. Мен өзүм ичимен ойлодум, эрте шашып төрөлүп алган окшойм деп.
ушул учурда үйлөнгөндө кыйналбай үйүм деле даяр болмок экен, холодильникти деле кыйналмаган эмес экенмин. Менин улуу байкем азыр үйүнө барып калсаң аксакал ушул жеңем экөө жанагы бир кыш келет, суук болуп калдыбы азыр. Жана кичинекей немеден тип жылынып отурушат, козел деп коебуз го. Ошо козелго жылынып отурушат. Андан жылуулук деле чыкпайт. Эмнеге ошого жылынып отурат десем, көрсө ошо экөө үйлөнгөндө сатып алган экен да ошонучу. Экөө айлыгына сатып алган. Экөө биригип жүрүп кубанып, кел ушуну сатып алайлы, ушуга жылынып отурабыз деп. Көрсө жылынып отурганда экөө ошонун балалыгын, экөөнүн сүйүүсүн, экөөнүн ошо кезде ынтымагы менен аркылуу жылуулук чыгып атыптыр да андан көрсөчү. Ошон үчүн жоктон бар кылып бар нерсе көнгөн да. Азыр бар нерсени даярдап койгонбуз. Азыркылар уруша кетсе эле сразу каадалануу процесси көп да, буларда бар нерсе. Жигит азыр жини келсе эле ачуусу келип туруп эле компьютерди ыргыта тээп эле, телевизорду аңтара тээп эле ушинтип баштайт да. Мен бу жерде жаштар отурса керек, айтып коеюн. Биз деле урушабыз, мына биз теңдүүлөр. Бирок биз теңдүүлөр башкача урушат да. Алар деле ачуусу келсе, байчесин карап, тоңмузуйын деп жини келип холодильник тебейин деп барат, эстеп калат да канча сом калган. Шарт бияка кайрылат. Диван тебейин десе кредиттен кутула элек. Ошон үчүн эмне кыларын билбей, биякты бир карап, биякты бир карап, биякты бир карап, айла жок ушинтип бийлеп жашап атабыз. Ынтымак болсун. Бар нерсенин бардын да жогун дагы билген, сезген, кадырын билген. Рахмат. Мен карындаштарым чыкты, ал жакта конфеттер бар экен, жетиңдер, талап кетпегиле. Сен аялым алып барсың деген. Мен тамада болуп жүрбөйм, элди үйлөндүрөм деп жүрүп, өзүм ажырашып кетмек болдум. Тойго барсаң кызык го өзү. Тойго барганда мындай возрастной дагы болот экен да, курака жараша дагы мамилелер болот экен. Мындай бир башында тиги жеңелерибизди бийлете албай, эме уялышып, тартынышып, жигиттер жүргүлө деп бийлетип аткан болушат экен. Кийин бир 40-тан ашып алганда кайра жеңелерим, күйөөлөрүм турбайсыңбы бийлеп коелу деп кайра бийлете албай аткан учурлар болот экен. Ага чейин бир 30 жашка чейин болсо, келинчеги бийлеп атса акыры мынтип карашып, күйөөсү мынтип карашып, көңүл буруп ушинтип калышкан болот го. 50ден өтүп калгандан кийин, мен 50ден өтүп калдым. Өзү 50 жаш мына переходный возраст сыяктуу экен да. Башкаларга көңүл буруп, эки жакты карап эле. Тойго келгенде каалап элең айтышат го, мына апалар отурушат. Тойго келгенде каалап элек айтканда, ар ким өзүнүн баягы жашоодо эмнени көрсө ошону айтат деп, акыл катары айтат атпайбы? 2 жаш чыкса, мисалы, ошол достору чыгып калса, булар сөзсүз орусча сүйлөшөт го, булар чыгып алышып, там улан Айка, поздравляем, десе, подружкалар чыгып алып, Айка, мы с тобой деп коет. Каякта с тобой, ал кетип атат ал. Подружкалар чыкса эле мынтип сүйлөй беришет го. Мен ушул 2 күнөөкөргө айтайын дедим эле, десе эле мен ичимен ойлоно берем да, бул жигит күнөөкөр болуп, муну албай коюп, тигини алып алган окшобойт. Эмнеге күнөөкөр болсун? Ушул тойдун жакшылыктын себепкери болуп атпайбы? Анан могу мисалы 30 жаштан 40 жашка чейинки жигиттер чыкса, аларга тос берип калсаң, микрофонду алат дагы жигитти карап, улан, чыда, деген экен да. Сен уже аякта жүрөсүң, эмне кеч келдиң деген сөздөр башталып баштаса керек да. Ошон үчүн чыдасаң жакшы болот. Урушпай жашагыла. Бирөөң урушуп атсаң, бирөөң унчукпай тур деп калат. Аяктан урушуп атсаң, бирөө унчукпай турсун эми. Ал деле толук жашоону көрө элек окшойт го. Ал эми 30 жаштан 40 жашка чейинки жигиттер аялдар менен чыгып калса, микрофонду жигит алат дагы, адагы баа көргөнүн айтат да, чыгып акыл айтып атат. Айланайын келиним, Айка,
Ulan geç gelebi, erте gelebi, шығылып geç geldin, erте gelmedin debey жашасаң эле үйдөн ынтымак болот. Ал өзүн айтып атат. Өзү ошондой возрастка келип калган да. Ошентип эле бири-бириңерди менен уруш азыраак болсо жакшы болот да. Ал өзүнүн жашоосун айтып коет. А 40 жаштан 50 жашка чейинки жеңелерибиз чыкса, булар уже келин алып калгандар да. Келин алып калгандар. Анда микрофон берсең байкелер сүйлөбөйт. Микрофон берсең да аялын көрсөтүп коет. Бияктап коет. Уже бийлик бияк өтүп кеткен да. Ал кезде жеңелер ушул 50ге чыгып алган жеңелер сүйлөгөндө алар үйдөн даярданып келген да ушундай. Атайын сүйлөйм деп. Аларга бербесең чыгат кадимгидейчи. Ошон үчүн ага микрофонду берсең келини карап айтат. Ал тиги жан келинге деле айтпайт. Ал ошо тойго өзүн эшитип келген келини бар. Ошондон өч алыш үчүн тияк айтат да мындай. Ба керегени сага айтам, келиним сен ук деген дейли да. Ай келин, эки жакты бирдей кара. Кайненеңе чай бер. Ысык чай берип тургун. Кээ бир келиндер бар. Деп келинин карап коет. Иши кылып чай бер деп эле сөз түгөнүп калат. Келинди көргөндө уже настроение түшүп калган болот ар жакта. Ал эми мына 60-тан ашып калган аталарыбыз, апаларыбыз чыгат го. Сонунда бу кишилердин сүйлөгөнү сон. Микрофонду бересиң, аталарыбыз чыгат мындай. Деп келет 60-тан 70-ке чейинки аксакалдар. Микрофонду колуна карматып койсоң турат мындай. Тамада келип түздөп кетет. Ата жаштар биякта да. Биякта. Биринчи Кудайды эстейт. Карып калды, ошо жака жакындап баратат, ошон үчүн айтыш керек да. Анан ырыскылуу, бактылуу, таалайлуу болгула. Эми бу кишилер мындай да. Бу кишилер чын ниети менен бата берет да. Себеби дегенде бу кишилерге башка нерсе кызыктырбайт. Ал жаштар лимузин менен келди, ат менен келди, жөө келди. Кайерде той берип атат, кандай ресторан, кызыгы жок вообще. Эң негизгиси ал канчап келдим эле, мынча берет элем, конверттин ичи мындай болуп калды го, аны карызга сурап келдим эле, эртең аны кантип кутулам деген нерсе жок бияктачы. Түзмө эле алаканды жайыптырып эле, айнайын балдарым бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, эң негизгиси ынтымактуу болсоңор эле, Кудай Таала баардык нерсени силерге берет. Аманчылык болсун айланайын, бактылуу, неберелүү, чөбөрөлүү болгула дейт. Мына ушундай болгон ата-апаларыбыздын батасын алыш керек. Себеби бу кишилердин батасы түзмө-түз Кудайга бара турган. Себеби эч нерсени ойлонбой, эч кандай доомат кылбай туруп, ойлонуп туруп, өзүнүн балдарына кандай бата берсе, ошо бурактагыларга баардык балдардын баары өзүнүн балдарындай болот экен. Ошон үчүн ушул ата-энелерибиздин батасын Алла кабыл кылсын, өздөрүнө өмүр, ден соолук берсин. Оорубаңыздар.